Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары, урматтуу сот коллегиясы, урматтуу эркин парламентарийлер, менин ылайыктуу оппоненттерим жана менин сүйүктүү коллегаларым. Бул палата шайлоо системасын өзгөртүү керек деп сунуштап атат. Мына биздин өкмөт тарабыбыз жана оппозиция тарап жок, өзгөртпөш керек деп айтып атышат да. Шайлоо системасын өзгөртүү бул бийликти тандоо процессин жолдорун ыңгайлаштырышыбыз керек да. Кыргызстан кейс. Кыргызстан 2015 жылдан конституциялык депутаттарды жана президенттик шайлоо конституциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү. Биз философия, биз бийликтин булагы бул эл. Биз чыныгы элдин тандоосун камсыз кылып беришибиз керек да. Мына бүгүнкү күндө баарыңыздарга маалым бир нече өзгөрүүлөр кирип атат да бул мыйзамга. Мисалы ошол эле биометриялык маалыматтын негизинде шайлоо жүрсүн деп атат. Ошол эле жалаң гана паспорт менен укуктуу шайлоо катышуусу, ошол эле считывающий урны, анан списоктарды түзүү бул ГРСтин жоопкерчилиги да. Мына ошондой өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө кирип атат. Бирок биздин боюнча бул дагы жетишсиз. Бул дагы жетишсиз. Менин аргументтерим көп учурунда баарыңыздарга белгилүү Кыргызстанда шайлоо бурмаланып кетет да. Мисалы бүгүнкү күндөгү технологияларды киргизген күндө дагы айылдык алыскы аймактарда кандай процесстер жүрүп атат биз айтыш кыйын да. Айрым учурда мисалы баарыңыздарга эле маалым, эми бул жашырганда муну кажети жок, элдин баары билет да. Мисалы 5 партиянын эле гана өкүлдөрү болсо, алар өздөрү сүйлөшүп алып эле бири-бири менен добуштарды бөлүп алышат да. Мына ошол үчүн биз ар бир шайлоо участокту камера менен камсыздалсын деген шартты киргизип атабыз да. Анткени ошол жактагы иштеп аткан ГРСтин дагы сотрудниктери, ошол эле шайлоо комиссиянын участоктори, ошол эле партиянын мүчөлөрү баардыгы отуруп адилеттүү шайлоону камсыз кылыш керек. Мына камералар кириш керек. Экинчиден, списоктун ичинден тандоо укугун беришибиз керек да биз шайлоочуларга. Мисалы, мен бир чоң партияга добушумду берип атам. Бирок анын алдыңкы списогунда баягы эле эски жүздөр да. Мына ошол учурда Данияр Пермишалиев депутат сунуштагандай, ошол шайлоо мисалы бюллетендин ичинен ошол партиянын жанында кайсыл кандидат мен үчүн жакшыраак, өйдөрөөк деген пунктты көрсөтүшүбүз керек. Мына ошого добуш берип, списоктун ичинен дагы добуш бергенге биз жол беришибиз керек да. Бул баягы чыныгы саясий элитанын алмашуу процессин камсыздайт деп ойлойбуз. Анан туура акчалар керек, бирок чыныгы элита, чыныгы ушул кызматка татыктуу адамдардын да келишине өмүргө жол түзүп берет деп ойлойбуз да. Мисалы бүгүнкү күндө баарыңыздарга маалым, эгерде сен саясий партияда жүрсөң, списоктун акында болсоң, эгерде каражатың жок болсо, сен баягы кирбей калышың толугу менен мүмкүн да. Бирок эгерде биз аны элге тандоого шарт түзүп берсек, рахмат, ал ошол списоктун ичинен да тандоого мүмкүнчүлүк алат да. Анан үчүнчү берене, үчүнчү фактыбыз, биз шайлоо өткөндөн кийин списокту өзгөртүү укугун партияларга бериш керек деп атабыз да. Эмне үчүн? Анткени мисалы 120 список. 120 список. Ошонун ичинен мисалы мен 46-мын да. Бирок менин алган добуштарым, мен элдин ишенимине ээ болуп 10 миңден ашык добуш алдым да. Мен деле алдымда мисалы список боюнча 4-5 адам турат, бирок ага өзүнүн участоктарында, баягы избирательный участоктарында эл ишенген жок. Ага добуш берген жок. Эмне үчүн мисалы эгерде ал биздин партия шайлады, ошонун ишин мага шайлады. Мисалы эмне үчүн ал жогорку кеңешке барганда татыктуу деген суроо туулуп атат да. Ошон үчүн биз бул баарыңыздарга маалым, жергиликтүү кеңештерди шайлоодо бул жакта мүмкүнчүлүк берилген 30 секунд. Ошондой эле жогорку кеңештин шайлоосунда да ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Биз чыныгы татыктуу адамдар бийликке келишин, чыныгы элдин тандоосун камсыз кылып беришибиз керек. Ошондо гана мамлекет өнүгөт. Анан азыркыдай принцип капчыктуу болсоң эле же билегиң күчү бандиттериң болгондой эле барып туруп анан бийликке келип калып эч кандай мамлекеттик кризиске алып келген абал биз үчүн туура эмес да. Ошон үчүн биз бүгүнкү өзгөрүүлөрдү колдойбуз, бирок бул дагы жетишсиз. Мындан дагы жогорулатып, кеңейтип ушул өзгөрүүлөргө киришибиз керек. Рахмат. Спикердин конструктивдүү сөзүн айтып өтүп оппозициянын башчысын чакырып, сизге 5 мүнөт берилет, биринчи жана 40 мүнөт алат, бул берилет деп салганбыз. Даяр болсоңуз убактыңыз башталат. Менин бака жетишет. Рахмат, соттор коллегиясы, эркин парламентарий жана ошондой эле тайынки менин ылайыктуу оппоненттерим жана ошондой эле менин сүйүктүү коллегам.
айтылып кеткен аргументтер боюнча токтоло кетсем, шайлоо системасын реформалоо керек деп айтылып кетти жана ошондой эле жүргүзүлүп аткан иштер боюнча биометрикалык данныйларды чогултуу жана ошондой эле жана считывающий урны деди, бул баардыгы ГРСтин иши деди. Ал иштер толук түрдө аткарылган жок. Азыркы күндө биометрический данный чогултулган жок, чогултулуп бүтө элек даже. Анан ошолорго тиги баягы ссылаться этип азыр дальше мындай бир ишти аягына чейин бүтүрбөй эле мындай экинчи ишке киришип, анан үчүнчүсүн алып чала ула муну бүтүрбөй, чала ула тигини бүтүрбөй кайра эми шайлоо системасын реформалабай эле ошол биометрикалык данныйды бүтүрүп алсак деген бир мисал катары келтирип кетмекчимин. Рахмат. Жана ошондой эле шайлоочулар бурмаланып кетүүдө, анан добуштарды баягы 5 партия бөлүшүп алып атат деп айтылып кетти. Эми бул боло турган иш деп ойлойм, анткени шайлоо системасын реформалабай койгон күндө деле партиялар бөлчү добушун бөлө алат. Кийинкиси бул тандоо укугун берүү дейт да, Данияр Тилбишалиев боюнча жана список боюнча айтылып кетти. Эменин өзүнүн жанагы внутрипартийный списоктун ичинде еще тиги кандидаттардын номери, анан ошого берген канча голосу дагы эме почет болсун деп атат да. Буга мындай кандай десем, толук түрдө өзгөртүү эмес, кандайдыр бир ал деле жакшыдыр, бирок азыркы убакытта карасак, азыр уже июль айы келди. Июль айында бизге ага көптөгөн акча сарпталат. Ошого эле чыккан тиражды мисалы кайра эме перепечатывать этиш керек, анын дизайнын ойлоп чыгыш керек. Убакыт эң биринчи табылгыс бул убакыт. Акча там өзгөртүп коюш оңой эле да, айтыш оңой. Ошол эле биометрикалык данныйды айтып, паспорт менен кириш керек, анан эме менен кириш керек. Биометрикалык данныйды чогултуп, даже ошонун справкасы менен паспорт бериле элек. Ошондуктан шайлоо системасын реформалоо бул туура эмес азыркы күндө. Бул актуалдуу эмес демекчимин, анткени шайлоого бир ай калганда баягы ар чуккап, бери чуккап же тигини бүтүрө албай, же муну бүтүрө албай, лучше бир ишти мындай аягына чейин бүтүрүп, зато мындай эме достойно проведем ошол эме выбордучу шайлоо системасын реформалабай. Ошол шайлоо системасын реформалоого сарптаган каражатты, убакытты биз ошол саясий партиялардын программасын текшерүүгө же болбосо ошол немеде предвыборный гонкадагы жүргүзгөн ишмердүүлүгүн может быть ошол жерден реформалоо керек. Өзүнүн системасын системаны баягы оңдоонун кажети жок демекчимин. Закон, канча закон жазылды, кайсы закон иштейт азыр? Жазылган 100% закондун ичинен бир 50% иштейт, 50% жөн эле кагаз түрүндө калган. Ошондуктан практика жүзүндө ошол жазылган законду баягы иштетиш үчүн дагы көп мындай неме керек да. Столько сил и вклад нужно внести для того, чтобы вот этот закон заработал. Ошол сыңарында азыр шайлоо системасын оңдогондо деле эч нерсе өзгөрбөйт. Добушту кандай бөлүп алганда дагы деле бөлүп ала берет. Ал жакта жазып коюп туруу керек. Шайлоо системасына кандай деп мисалы списокто айтты. Кандай бөлүштүрүп албаш керек деп жазабыз. Андай жазылбайт. Жазган күндө дагы ар бир партиянын өзүнүн программасы бар, өзүнүн жүргүзгөн саясаты бар. Кандай кылганда канча добуш алам, канча акча берсем канча добуш алам деген сыңары, кандай тамак берсем ким мага голос берет, ким кой союп берет, ким мун союп берет дегендей баягы анын эч бир айтылган аргументтер бул жерде суу кечкен жок. Биздин өзүбүздүн аргументтерибиз болсо бул айтып кеттим бул көп каражат сарпталат. Биринчи иретте убакыттын тардыгы бул шайлоо системасын реформалоого эч кандай бир өйгө түзө албайт. Жана ошондой эле экономика боюнча өзүңүздөр урматтуу соттор билесиздер, биздин бюджетте акча каражаты бар, всегда тартыш болуп турууда.
Ал шайлоо системасын өзгөртүү үчүн азыр башка өлкөдөн барып карыз сурашыбыз керек. Биздин президентибиз барып мынча акча берип тургулачы биз ушинтип өзгөртөлүп келет же болбосо ошол лидерлер түзүлгөн топ мисалы ошол шайлоо системасын реформалайбыз деген топ жардам сурап баягы экономикалык жактан дагы жардам айтып. Ошондуктан шайлоо системасын реформалоонун кажети жок. Кийинки өзүнүн конструктив сөзүн айтып трибунага өкмөттүн мүчөсү чакырылат. Сизге дагы 5 мүнөт алып беребиз. Биринчи акыркы суроо берүүгө тийип салат. Сиз даяр болсоңуз баштайбыз. Саламатсыздар, урматтуу сот, биздин сүйүктүү оппоненттер жана ошондой аялдуу коллега. Бул жактан биздин палата айтты, ушул кейсти да баса белгилеп кеттик 2015-жылы шайлоо депчи. Ошондой шайлоо боюнча конституциялык закондор боюнча шайлоо боюнча. Бул жерден биз өзүбүздүн кейсти айтып, өзүбүздүн линиясын так тургузуп, жашнакай ыңгайлаштырып кетет да бул жактанчы. Анан бул жактан мен оппоненттердин өздөрүнүн функциясын бул жактын эч жокпойдо так аткарылган жок да. Биздин аргументтерге деги эле тийишкен жок. Биздин негизги аргументтер кайсылар эле? Шайлоо таза өтүш үчүн элдин тандоосу ачык айкын жакшы болуш үчүн биз негизги сунуштарды изеп атканбыз. Азыр дагы өзгөрүп атат, бирок мында жетишсиздер. Ала кайсыларды мен бышыктап кетмекчимин. Ошол эле камера. Бүттүк жерде камералар, видео камералар бардык. Ошол видео менен байкоолоо турсун, ачык айкын өтүш үчүн. Бул жак айтып кетти. Экинчи биздин жашнакай аргумент бул тандоо укугу. Бүгүнкү күндө мен далилдеп бышыктап кетмекчимин, кандидаттар тандоо укугу. Мисал алсак, мен Республика Ата журт партиясынамын да. Мисалы ошол Республика Ата журт партиясы бул жашнакай мамлекеттик деңгээлде кадыр барлыгы менен кандайдыр бир райондо тилекке каршы бир шылуунду өзек дагы бир баркы жок кандидат болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол жашоочулар партияны колдойт, бирок кандидатты жек көрөт да. Мына ушундай учурлар болуп калат. Балким аларда жаш кандидат бар, бир райондо 2-3 кандидат бар. Бирок жанагындай списокто айтып кетти, бул жактан астына чыгып кетиши мүмкүн. Ошол үчүн татыктуу кадрлар, татыктуу депутаттар келиш үчүн жана элдин ишеничин аткара турган, эл ишене турган элдин кулуну келиш үчүн ошол райондо биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Партиянын ичинен дагы район болуп ошол кандидаттар список болсун деп. Мына бул кандидаттарга добуш берет да, кандидаттарга так тандоо алып берет. Буну быштап кеттим. Анан тизме өзгөртүү боюнча негизги аргументтер булар бирөөсүнө да тийген жок да. Менин коллегам айтып жатат. Биз тизмени өзгөртүшү өзүңүздөр билгендей шайлоо астында баягы 120 депутат тизме берилет да. Бирок мурунку немелерде шайлоо өткөндөн кийин шайлоонун жыйынтыгында ошол тизме боюнча баягы мандаттар бөлүшүп калган учурлар көп эле кездешкен. Татыктуу, жакшы добуш алган партияга 10 000 деген андан ашык добуштарды алып берип партияны астына сүрөгөн жакшы татыктуу кандидаттар кандайдыр бир себептер менен ошол список айынан бүгүнкү күндө жогорку кеңешке келбей алган ушундай өкүнүчтүү абалдар түзүлүп калган. Мына ушуну эске алсаңыздар, урматтуу соттор, ушуларга да тийе алган жок да. Менин коллегам ушуну айтайын деген да. Далилдейм, биз буну өзгөртүү менен эмне кылабыз? Бул жакта айтып жатышат, все равно бийлик бөлүшүп атат, тиги ломуштандырып атат, өнүкпөйт дейт, акча жок дейт, өзүң айтып атсаң, даже бюджетте акча жок дейт. Эгерде биз качан татыктуу эл өкүлдөрүн алабыз, качан татыктуу парламент болот, ошондо өкмөт, тем более парламенттик мамлекетте ошол татыктуу депутаттар, татыктуу парламент мына бул мамлекеттин астыга сүйрөөчү ушулар да. Мамлекеттин негизги чечимдерин чыгаруучу. Эми булар айтып жатышат. Биздин негизги аргументибизге линиясына тийген жок, жана өздөрү дагы так жашнакай негизги өздөрүнүн эмне үчүн шайлоо системасын өзгөртпөш керек деген негизги аргументтерин айткан жок. Бул айланып биометрикага беттейди, мына жерден айтып кетти. Эч бир маалыматка таянбай эле айтып койду, биометрик данныйлар чогуу эле жетишпейсиңер деп койду. Тайырбек Сарпашевдин акыркы айткан акыркы маалыматына таянсак, 80% ашык 90% чейин десе керек, так маалымат бербейм, бирок ушундай жакын бүгүнкү күндө биометрик данныйлар өткөндөр бар. Мына мисал алсам, мен дагы айла чоң ата чоң апама барып туруп ошол жактан жашнакай туруп үй өтүп биометрик данныйлар баарын жыйнап келиптир. Мына бүгүнкү күндө айла өкмөттөр өздөрүнүн функциясын аткарып, мынакей жакында шайлоого жакын биометрик данныйлар баары топтолуп даяр болот. Бул жак айтып жатышат. Силер шайлоо кодексин өзгөртөбүз деп атасыңар, бир ай калганда жетишпейсиңер. Каякта бир ай калды, мынакей примерно ошол башкаруу ошо циктин айткан боюнча 4-октябрда деп атат. Мына бүгүнкү июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 4,5 ай бар. 4,5 айда 15-июнь. Эми 1 минут амырды дагы. Анан бул жакта айтып кетишти, бюллетендер боюнча. Бюллетендерге акча жетпей, тиги бул деп атат. Кайсы мамлекетте ушул шайлоолордун тарыхында качан Кыргызстанда
деги эле ушул мамлекетке шайлоо өткөрөт бюллетендер жетпей калыптыр же ошол бюллетендер көп чыгарган үчүн ушул мамлекеттин бюджетине бир чоң салымдагы чоң суммада чыгарса болуптур дегенди уксак бир жөн. Эми бюллетен мамлекет деген статуска ээ болуп турган адамдар өздөрүнүн таза мамлекетте иш жүргүзүш үчүн баягы жаштакай шайлоодо элементардык бюллетенге акча жетпесе билбейм анан тургандар. Бул бюллетенге милдеттүү түрдө жетиш керек. Бул дагы мындай негизсиз болуп калды. Анан акча каражатын айтып атат да. Силер айтып атасыңар дейт бул жакта. Ошол эле видео камера 33 болар. Ошол эле башка нерселер өзгөртүүлөр киргизүү менен силер бюджетке мындай кыйынчылык алып бересиңер. Акча каражаттары тигүү болуп атат. Ошол эле учурда эске салып койсоңуздар, саясий партиялар 5 миллион залог берип атат мисалы, туурабы? Бул 5 миллион залог эмнеге жумшайт? Кайка жумшалат? Ошол эле биометрик данныйлар болуп, ошол эле камералар болуп, мына ушул жактарга жумшасын, жөн эле коротпостон. Мынакей бүгүнкү күндө шайлоого чыккан партиялардын баардыгы 5 миллиондон берип атат. Мына мындай эске алып койгондар, мындай факт менен негиздүү сүйлөсөңөр, ошону мен так белгилеп кеттим. Чоң рахмат. Урматтуу соттор, биздин түзүлгөн линиябызды, аргументтерди, контраргументтерди эске алат ойдойбуз. Биздин жеңгендигибизди далилдеп чыгарат. Кайсы акчага кайсыга коротуш керектиги үчүн трибунага оппозициянын мүчөсү чакырылат, сизге дагы 5 миллион алып 5 миллион сом. 5 миллион сом залогдор болуп атпайбы? Дайыр болсоңуз убактыңыз баштан. Эмоция берип кеттиңиз. Саламатсыздар, урматтуу соттор коллегиясы, урматтуу биздин оппоненттер жана менин эң лоялдуу менин коллегам. Бияктан бир эске айтып койчу нерсе соттор коллегиясына. Биз бюллетендер жөнүндө бюллетендерге акча жетпей калат, жетегинде мындай жок. Бияктан болсо, бияктан өкмөт өкүлү болсун өзүнүн эмоциясына берилип, анан кийин неметип койду окшойт да. Бул жерде дагы айтып койчу нерсе болот. Анан кийин өзүбүз деле айтып атабыз, билип атабыз, 2015-жылдын 4-октябрында шайлоо болот деп. Анан кийин бияктан болсо, ошол 4,5 айдын ичинде ушунчалык тиги өзгөрүүлөрдү киргизгели, анан кийин тесттесен ошону киргизгели деп атабыз. Бул реформалар жылда өтүшү нерсе. Анан кийин элестеткиле, биз болсо ушул жылда өтчү реформаларды 4,5 айда бат-баттан эптеп туруп эле өткөзгүлөйбүз. Анан кийин бияк болсо сиз унутуп калдыңыз окшойт, сиз унутуп калдыңыз окшойт, кечиресиз. Бул болсо партийный список болгондон кийин бул болсо партияныкы берилет, анан кийин болсо ошолорго неметет. Анан кийин эгер кааласаңар, эгер мындай эле ошо ар бир кишиге добуш бергиңер келсе, анда башкача кылыш керек. Анда биякта болсо партийный системаны такыр эле алып коюш керек. Эгер эле ошондой эле ар бир кишиге неметет, ар бир кишиге эле укук берем десең. Анан кийин болсо список жөнүндө эле айтып кеттиңер. Биз шайлоо болгондон кийин списокты өзгөртүп, канча болгондо ошончо канча кимге добуш берсе, ошончо өткөзүлдү. Анан кийин бияктан болсо, мындай жаман нерселер дагы бар болгон. Анткени болсо, мурундагы Кыргыз Республикасынын өзүнүн эле парламенттеринде өтүп атканда дагы списоктор менен бирөөлөр кетип, кайра болсо башка адамдар эле такыр эле ошол жака киргизбеген, такыр эл билбеген немелер болуп калышы мүмкүн болгон да. Ошондой фактылар болгон болчу. Анан кийин болсо, сиз айтканыңыздай Тайырбек Сарпашев айтты дейсиз, 80-90% баары уже тапшырды депчи. Бирок ошолордун тапшырган арасында 1 миллион 700 же кечиресиз, эгер мен туура эмес маалымат айтып койсом, 1 миллион 700 же 1 миллион 800 миллион эле 1,7 миллион киши эле тапшырган биометрика. Ошондуктан биз болсо Кыргызстандын эли 6 миллион болгондуктан, получается анда бир жарым эле бизге добуш бербей калат турбайбы? Анда эле кичинекей эле бир саны бөлүп, тияка берип коет. Ал болсо, азыр мисалы биз бул биометриканы бүтө албай жатып. Биометриканы до конца эң акыры түп табарына жетип, ошону перфекционист кылбай, идеализировать этпей, бүт барын аягына чейин жеткизбей туруп, анан кийин болсо жаңы системалар силер секирип кетели деп атасыңар. Бул биз болсо, биздин оюбуз боюнча бул болсо биринчиден каражаттар жетпейт, жана эле биздин менин коллегам айткандай, буга абдан чоң каражат керек. Экинчиден убакыт жетпейт.
физикалык түрдө биздин убактыбыз жетпей калат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, буну өзгөртүш үчүн. Андан кийин биздин жана менин коллегам айтып кеткендей, биздики болсо кандай список менен кетилген кандидаттар болсо ошондо эмне кылыш керек, бизге өзгөртүүгө болбой. Анткени өзгөртүү болгондо мына ошондо анан кийин коррупцияга өбүлгө түзөбүз ошол. Анткени болсо жанагы эле мен өзүмдүн айтып кеткендей эле өзүм айтып кеткендей эле бияктан тиешелүү адамдар болбогондор эле ошолор парламентке өтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан менин коллегам айткандай, биринчи биометрикалык маалыматтарды биринчи жанагындай кандай десем бир умный урна деп азыр чыгып атат, ошолордун баарын до конца бүтмөйүнчө 30 секунд просто. Ошолордун биринчи бүтүп алып, андан кийин алардын жакшы жагын дагы, жаман жагын да көрүп, анткени болсо бир айтып койчу нерсе, биз аларды болсо полноценный республикалык жактан өтө элек. Ошондуктан азыр болсо негизсиз. Рахмат, сот коллегиясы, мен оппоненттерим жана коллегам айтып кеткен аргументтер боюнча токтолуп анализ чыгара кетсек, бул биринчи бурмаланып кетүүдө жана ошондой эле камера менен камсыздалсында өтөт ар бир шайлоо участкага. Өзүбүз билгендей шайлоо участкалары көп жана ошондой эле ар бирөөнө камера установка кылып бүткүчөктү көп биринчи иретте акча каражаты сарпталат ошол камера коюш үчүн жана ошондой эле өзүнүн анализимде айтып аткан эме, анан ошол снимать этилген немелерди, кадрларды ким текшерет? Аны дагы текшере турган кадр керек. Жана ошондой эле кийинкиси бул тандоо укугун берүү, жана Данияр Тилбишалиев айткандай списокты ким канча добуш эледи шайлоо учурунда ким канча чуркады, ким канча элдин добушун алды боюнча бул туура эмес, булардын аргументи суу кечкен жок. Анткени ошол партия билет ким экенин. Азыркы биздин республикабызда кандай система болуп жатат? Элдер партияга кирердин астында программасын, идеологиясын карабайт, элдер ким лидери ким экен деп сурайт. Атамбаев бекен же Кулов бекен же Бабанов бекен деп бизде лидерлик неме катуу өрчүгөн. Ошондуктан канча голос албасын, канча чуркабасын, эл биле турган кандидатын мандат бергиле, ошол депутат болсун деп айтат. Билбей турган, мисалы алып кетсек, ошол эле Данияр Тилбишалиев, ошол эле Дастан Бекешевди партия ошондой акчасы жок, бирок потенциал бар жаштарды көтөрүүдө, партия ошол список менен көтөрүүдө. Жана ошондой эле бул үчүнчүсү списокты өзгөртүп 10 миңден ашык болуш алса, неме кылса, ошондо ошол депутат отуруш керек, мандат алыш керек деди. Буга мен коллегам айтылып кеткендей, анда список боюнча өтпөй эле, мандат боюнча өтпөйт. Акаевдин убагында ар бир депутат үчүн добуш бериш эмес беле, ар бир региондочу мисалы. Оштон бир депутат чыгат, бияктан бир депутат чыгат. Анда толук түрдө ошондой эле өзгөртүп салбайбы? Эмне кереги бар анда списоктун ичинде мынтип анан тигинтип дебейби? Ошондуктан бул айтылып кеткен аргументтер толук түрдө суу кечкен жок жана ошондой эле биз аны бышыктап бердик. Азыркы анализимде мен сиздерге келтирдим. Камера боюнча жана ага дагы высококвалифицированный специалисттер керек жана ошондой эле анда дагы айтып чыгышат да, камерага тартылды, анан тартылган күндө деле аны эч ким текшерген жок. Ким текшерди аны деген бийликтин өкүлдөрү текшерди, анан үмүттү тигинти биз аны көргөн жокпуз деп чыгат камераны койгон күндө деле. Бир көзүңө көп эмес дейт. Ошондуктан эки көзүң болсо дагы человеческий ресурс деп коюп ката кетет. Биз пендебиз да. 30 секунд деп койсузбу? Биздин аргументтерибиз боюнча бюллетень боюнча бул мындай абрытма болуп калды демекчимин. Бюллетендерди биз эметип айтылган жок эле. Коррупция боюнча айттык. Ошол немесин мандатка отуруш үчүн, ошол депутат болуш үчүн жаңы депутат ошончо акча бериш керек. Элге кантип алат анын элдин немесин? Акча менен, убакыт менен алат жана ошондой эле немени айтып кеттим.
Болду убактыңызды. Экономика боюнча. Өзүнүн кийинки аналитикалык сөзүн айтуу үчүн трибунага өкмөттүн башчысын чакырабыз. Урматтуу өкмөт башчы, сизге бүгүнкү дебаттын алып болсоңуз болот. Сиз дайым болсоңуз. Дайым саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары. Бул жерден мен кыскача репорт кылып кетейин, анан өзүмдүн анализимди берейин. Бул жактан мындай ойлор айтылды. Кыргыз Республикасында 6 миллионго жакын жаран болсо, бүгүнкү күндө жанагы биометриялык маалыматты тапшырган адамдардын санын салыштырсак, анда 90%га жакындабай калат деп. Бир жолу эскертип кетейин, урматтуу оппозиция мүчөсү, бул шайлоо укугу бар жарандар жөнүндө сөз болуп атат. Силердин мыйзамды жакшыраак кабыл көрсөңөр болмок экен да. Анан бул жерде мындай сөз болду, биздин мамлекетибизде лидерди карап туруп эле мына ошого добуш берет, ушул партияга депчи. Муну дагы туура кандайдыр бир деңгээлде. Бирок, мисалы, жерлерди алсак, эгерде ошол эле мисалы Жумгал район болобу, Кара Суу район болобу, эгерде ошол айылда баардыгына маалым ал коррупционер, баардыгына маалым ал бир нече жыл болду бийликте отурган, бирок эч нерсе жасаган эмес. Ошол адам партиянын тизмеси менен ошол район боюнча жүрүп атса, анда добуш бербейт адам. Бизде саясий аң сезим жыл сайын өсүп өнүгүп атат. Бүгүнкү күндө саясий аң сезимибиз мурун 90-95 жылдарга салыштырмалуу асман менен жердей. Жыл сайын адамдар өнүгүп атат. Бул рибаты катары айтып кетейин. Ошон үчүн биз бүгүн мезгилдин талабына жараша шарт түзүп беришибиз керек. Анан анализин өтөйүн. Негизги идеялардын кагылышуу кайсы жерде болду? Мына өкмөт башчысы чыгып толугу менен линияны түздү, толугу менен мыйзамга таянып туруп, бардык беренелерди айтып кетти. Андан тышкары кошумчалап кетти. Бул жакта оппозиция мүчөсү чыгып, ага рибат кылганга аракет кылды, жанагы эле бюджеттин тартыштыгы тууралуу айтты. Бюджеттин тартыштыгы тууралуу айтты, анан бул жерден жанагы убакыт тартыш болуп атат деп айтты да. Бирок анын сөзүнө кайра биздин өкмөт мүчөсү чыгып туруп айтып атат. Бийликти тандоо бул чоң бир жоопкерчилик. Анткени татыктуу бийлик келсе деп атат. Бул мамлекеттин саясатын татыктуу жүргүзөт деп атат. Эгерде жогорку кеңеш келип атканда, ал 5 жыл бою мамлекеттик саясат жүргүзөт, өкмөттү тандайт, ошол аркылуу мамлекеттик саясат жүргүзөт. Бирок эгерде биз азыркы 5-6 ай калды, 6 ай калды деп туруп эле баягы ошондон коркуп өзгөртпөй койсок, 6 ай бою татыксыз бийлик келип алып мамлекетти туңгуюк алып келиши мүмкүн деген сөздөр болуп атат. Ошон үчүн бул жакта айтылган сөздөрдүн баардыгын четке какты. Анан бул жактан оппозиция мүчөсү чыгып туруп, ушул 6 миллион жөнүндө айтты, анан жанагы списоктор жөнүндө айтты да. Баарыбызга маалым, белгилүү, буга чейин деле болгон списоктун башында баягы атактуу таанымал адамдар келип туруп, бирок шайлоо өткөндөн кийин кайра эле баягы белгисиз адамдар бийликке келип калган деп. Туура айрым учурларда таанымал адамдарга салыштырмалуу көпчүлүк элге таанымал эмес, бирок өзүнүн регионунда 10 миң, 20 миң добуш алган адамдарыбыз бар. Мүмкүн алар бийликке келгенде жанагы таанымал адамдарга салыштырмалуу дагы жакшыраак иштеп берет деген ойлор болуп атты да. Ошон үчүн биздин линиябыз толугу менен турат. Биздин линиябызды кулатканга аракеттеништи, бирок эч кандай аргументтери баягы негизсиз болду. Айтылып атты аргументтер, булар алар негизсиз болду. Биздин линиябыз мыйзамга такалып аттык, мыйзамга таянып аттык. Андан тышкары өзүбүздүн идеябызды айтып аттык. Мына мунун баардыгы Кыргыз Республикасында шайлоо процессин таза, ачык, айкын өткөрүп, элдин чыныгы тандоосуна шарт түзүп берүү деп философиясында айтып кеткендей дал келип атат да. Урматтуу туугандар, ошон үчүн биздин тарап утту деп ойлойм. Сот ушуну дагы толук эске алсаңыздар. Анан акыркы демократия деген бул башаламандык эмес да. Демократия деген бул мыйзам ченеминдеги эркиндик. Биз ошону эске алсак. Эгерде биз чыныгы демократияны курабыз десек, өнүккөн мамлекетти курабыз десек, биз элдин бийликтин булагы. Мына ошол элдин тандоосуна шарт түзүп бериш керек. Рахмат.